Кутмандуу таңыңыздар менен сиздер Улуттук каналдын таңкы замана студиясын түз эфирде көрүп жатасыздар. Программабызды таңкы мейман менен уланткыбыз келип жатат. Буга чейин белгилегендей эле биз ушул төкмөлүк өнөрдүн касиети тууралуу сөз кылууну туура көрдүк. Бүгүнкү келген мейманыбыз Жипара Кожокеева айым, төкмө акын, бир нече жолку айтыштардын жеңүүчүсү, Каракол шаарындагы Боз Салкын элдик ыр би ансамблинин кызматкери, солисти деп тааныштырсак болот. Кутмандуу таңыңыз менен. Рахмат, өзүңөрдөн Жакшы, борборго келип алдыңызбы, алыска Караколдон? Жакшы. Чыгармачылыгыңыз тууралуу сөз кылсак, алгач чыгармачылыкка жаш кезиңизден келдиңизби? Канча болду убакыт? Алгач чыгармачылыкка ушул Каракол шаарында Касым Тыныстанов атындагы мамлекеттик окуу жайда университетте окуп жүргөн кезимде Айтылуу казак кызы кыргыз келини болгон төкмө акын Майра Керим кызы шакирт болгом. Мен өтө кубанычтамын. Ошондой улуу, уңгулуу устаттардын жетегинде жүрүп, ушундай өнөр аркасында бийиктиктерге жеткениме кубанычтамын. Алгач ошол окуп жүргөн кезимде дастан өнөрү менен кара сунактарга барып жүрчү элем. Анан Кудайдын кудурети менен ушул акындык өнөргө ошол устатымдын аркасында сүңгүп киргем. Эң алгач ушу айтышка 2003 жылы республикалык кароо сунакта Шекербек агалар менен, азаматтар менен ырдап чыктым эле. 2005 жылы болсо ошол жарык жылдыздай жаным деп биздин Азизбей мырза айткандай, ошо алы көз чоң айтышта ырдап баш байгелердин ээси болгонбуз. Андан кийин дагы баягы республикалык эл аралык айтыштарга катышып жүрдүк. Ортодон кичине бир турмуштук себептер менен, ар кандай жагдайлар менен кичине көмүскө калып жүрдүм. Эми Кудай буйрса мынакей жакшы азыр улуттук манас театры ачылып, баарыбызды камкордукка алынганы жакшы бир саамалыкта, кайрадан ушул тыгыз байланышта болуп келе жатам. Бирок мен көбүрөөк чыкпай калганым менен эл арасында жүрөм. Ак Суу райондук Боз Салкын элдик ыр би ансамблинде легендарлуу Боз Салкында кызмат кылып келем. Андан тышкары мына былтыр өткөн жылдан баштап ушу Манас улуттук театрында эл менен биргемин. Элдин маанайын көтөрүп эл арасында жүрөбүз. Ар кандай тойлордо кызматтарда кылып жүрөбүз. Төкмөлүк өнөр бул улуу өнөр деп айтып келебиз. Маселен, бул өнөр сизге апаңыздын жолунанбы же атаңыздын жолунанбы калган? Ким сиздерге багыт көрсөттү? Ошондой деп айтылат, бирок менин тайлар жагымдагы мындай кандай десем, сөзгө чебер кишилер, чоң тайкелерибиз, тайнемдин Кытай жергесинде калып кеткен кишилер экен. Мен ал кишилерди өз көзүм менен көргөндөн кийин баа бердим. Балким ошолордон. Бирок менин дагы бир себебим бар. Бул мен эки чоң энемдин колунда чоңойдум. Улусу 96-га кийинкиси 85-ке чыгып өтүп кетишти эле. Ошол кишилерге Манасты, Курманбекти обол менен ырдап бала кезимен айтып баягы окуп берчү элем да. Анан чоң энем дагы ушул өзү сөзгө чебер, жамакчы киши болгон. Анан ошолордун таасириби комузду деле баягы өз алдынча 6-классымда окуп жүргөндө кызыгуу пайда болуп, үйрөнүп эле анан дастан айтып, ошону менен бирге 91-жылы жана республикалык эң алгач айтыш башталган кезде Майра эже жанып чыкпадыбы? Дастанчылар, манаслар болуп, опера балет театрында чыккан кезде менде өтө кызыгуу, анан ушул нерсеге бир кандай десем, ушундай чыгышым керек, мен эмне үчүн чыкпашым керек деп анан Майра эжени издеп таап, ошо шакирт болгом өзүм. Негизи шакирттери көп болчу ал кишинин. Анан кайсы чыгармаларын иштеп чыгып, кайсы чыгармаларын азыр аткарып жүрөсүз? Мен көбүнчө акындык өнөр менен тыгыз байланышта болдум ал кишинин. Бирок обондуу ырларына дагы азыр кичине басым коюп ырдап жүрөм. Терме санаттар көп эле ал кишинин. Мынакей көпкө баягы көмүскөдө өзү чыгара албай кеткен сонун ырлары, ырдай албай калган ырлары бар. Жакшы ырлар бар, азыр көңүл сыры деген бир жакшы ырын өзүмдүн көкүрөгүмдө сактап жүрөм. Аткарып береткенсиз да, жакшы. Өзүңүз эле шакирт тарбиялаганга жетишип калган окшойсуз. Ооба, бир-эки шакирттер бар. Азыр ошол мектепте окуп аткан баягы окугуракта кыздарым бар акырындан. Ошолорду алып чыксамбы деп, эми канчалык деңгээлде экенин билбейм, бирок ошол ээрчип үйрөнгөнгө аракет кылып жүрүшөт. Жакшы. Боз Салкын элдик би ансамбли тууралуу дагы айтып берсеңиз. Боз Салкын элдик ыр би ансамбли бул Ыбырай Тумановдун Боз Салкын деген күйүүсүнөн коюлган. Боз Салкында баягы эртең шүйдүрүмдөгү эртең мененки күйүүсүнүн атынан коюлган. 83 жылы, 81-жылы уюшулган экен. Мына легендарлуу деп бекеринен айтылбаса керек. Бүгүнкү күндө 43-44 жылдын жүзү болуп атат уюшулганына. Эмне деген зор таланттар эмгек кылып кетти ал жерде.
Азырда ошолордун калдыктары мынакей Кымбат Азизова баштаган, Гүлзат эже, Каныбек ага баштаган толтура биздин таланттуу балдарыбыз бар, кыздарыбыз. Мына ошолор менен эр шаркак болуп кызматта жүргөнүмө мен да кубанычтамын. Абдан жакшы бийге да, ырга да, баардык өнөрдө ээлери болгон таланттар. Биздин Ак Суу эли дайыма мактанабыз. Ыбырай чыккан жер, Ак Суу агабыз чыккан жер, Канымкөл эже чыккан жер биздин суубуз деп. Баягы Токтогул эли Токтогул суусуна мактангандай биз түргөн суубузга мактанып келген элбиз. Жакшы. Эми айтыштык өнөргө дагы токтоло кетсек, энендирээк ушу эл аралык айтыштарга дагы, Кыргызстан республикалык айтыштарга дагы катышып жүргөн кез ким менен айтышкан сизге мындай өзгөчө таасирлерди эсиңизден кетпейт? Мага эң таасирлүү болгон эле ошо Алы менен айтышкан, Шекер байке менен эң алгачкы, баягы ар бир нерсе эң алгачкы нерсе эсиңде калат экен да. Андан кийин ушул Өзбекстанга бизде казак диаспорасы уюштуруп, Өзбекстанда казактар уюштуруп, ошол кезде 2007-жылдары устаты Майра эжекөз барган элек. Ошондо Бөрбай Оразымбетов деген ак бөр аталган кыйын акын бар. Ошол менен айтышкан ушунчалык эсимде алган. Себеп дегенде баягы кел экөөбүз Райымалы менен Бегимайыл болуп ырдайлы. Мен сага айтайын, каректен нурум төгүлдү, кат оюн бөлүндү. Кайга салдың агаңды мен картайган кезде көрүнүң деп коеюн. Сен деле каршы чаппай өкүнүп отурам деген сыяктуу ырдап койчу деп туруп, сахнага чыкканда такыр башка сөздү айтканда мен аябай таң калтырган. Анан баягы кара кишинин жини келсе сары кишинин жаны чыгат болуп, мен да ачуум келип, баягы алдаганына аябай деп анан ар сөздү муну айтканга, акындар мыкты тапканга, мен кыргыздын мыкты кызымын илинип калба капканга, азыр даярмын сени чапканга десем айтат, көк көйнөк кийип келсиң бышпай калган өрүктөй болуп дейт. Мен үстүмдөгү формам көк эле. Анда айтып атам, көк көйнөк кийген себебим бул көлүмдүн көгүш элеси, башымдагы тебетей ала тоонун белеси, мойнумдун болсо узун ак кунун болчу элеси, мени көгөрүккө теңебе, мен кыргыздын келечектеги энеси деген сонун саптарын эсимде калат. Баракелде. Азамат, сиз төкмөлүк өнөр деп айтып калдык. Таң эрте биздин куттуу студиябызга дагы алгачкы жолу келип жатасыз. Абдан кубанычтабыз. Анда комузуңузду колго алып, кыргыз эли менен учашып кетсеңиз болот. Макул, рахмат. Эми ырчылар айтып калат, таң атпай үнүм ачылбай калды деп. Мен аракет кылайын, 5тен баштап эле. Салам айтуу салт болот, саламдашуу нарк болот. Саламын кабыл алганга салаваттуу калк болот. Таңзардан айтам саламды, талыкпас элим мамамбы. Эфирден айтам саламды, эгемен элим мамамбы. Айтышкан серт болот деп уктуңар жакшы кабарды. Нургуздай сулуу жылдызга айтайын кебин бараңдуу ки. Акындардын атынан ырыстың элген ырдайын. Ырдаткан бизди шаңшытып, энетил ыйык турбайбы. Кыргызым менен бүткөн тил, кыйындыктарга түткөн тил. Манастык, үч илтик манас бүт баткан, энемден келген сүттөн тил. Элимдин болуп калканы, эгемендикти күткөн тили. Эртең бизде ырмайрам, оозумдун желиң ыргайлан. Айтыштын негиз өзөгү, кыз жигит айтыш тил майрам. Улуттук Манас театр көтөрүп жаткан демилге. Андыктан мына 23-үнө баарыңар чындап келгиле. Манасчы күүчү дастанчы тартуулайт өнөр элиме. Акындарың жар салат, өкүнбөйсүңөр дегеле.
улууну көрсөң аруак, кичүүлөр турат ызаттап, көкүрөктөн ырсабым айттым го муну кыраттап. Заманага мени чакырган заманамаң рахмат. Рахмат. Ушул 23 сентябрь кыргыз тили тууралуу кабыл алынган мыйзам быйыл 34 жыл болот экен. Буга байланыштуу дагы иш-чараларга катышканда келген турбайсызбы? Ооба, бул айтыш боюнча, бул айтыш концерт жөнүндө да бир аз кичине кыскартып айтып кетейин. Өтө башкача жанрда, башкача стилде курулуп аткан концерт. Мурда акын менен акын ырдаса, мында ошол биздин театрда 5 кыз экенбиз, 5 кызга 5 азамат, 5 акыныбыз чыгат дегендей. Ал жерде жаат айтыш дагы бар, кыз жигит айтыш дагы бар. Кыз жигиттердин салттуу айтышы, мисалы мен эртең ушу Азамат Болгонбаев деген мына эл акыны менен ырдаган турам. Өтө кубанып, толкунданып турган убагым көптөн бери ырдай эле келек. Анан ошол дастанчылар дагы бизде дастан менен дастан айтышы, ыр айтыштар дагы болот. Кызыктуу болот деп ойлойм, Кудай буйрса. Негизи ушундай иш-чараларга алдын ала мындай жолуп даярдануу жүрөбү, же болбосо мындай импровизациялоо сахнада? Бул жерде даярдануу болот, мына мындан бул чыгасыңар деп албетте даярдануу болот. Баягы айтыш концерт болуп аткандан кийин бул айтыш эмес да, баягы байгеге болуп аткан эмес. Концерт болуп аткандан кийин демек элге жакшы сиңимдүү болуш үчүн жуптап барыбызды мына эң негизги тема тил жөнүндө болуп атат, ошол жөнүндө айткыла деп жаат айтышта дагы мисалы 3 кыз 3 бала айтыша турган болсо да дастан боюнча дагы мынакей деп ушундай белгилеп берип даярдык жүрүп атат театрда. Дастан деп калдыңыз, кайсыл чоң дастандарды даярдадыңыз? Бизде ушул жерде дастанчы балдарыбыз бар, жакшы Иманбек деген, Нуржан деген кызыбыз жүрөт. Мына Айтбек атам кулуба баштаган эжекелерибиз. Ошолор баягы балдар менен жакшы айтыш дастан курушат. Кундуз Таштаналиева, Тургүл Сарбанова деген дастанчыларыбыз бар. Алар азыр ошол филармониянын иш сапары менен чет жактарда, облустарда концерт коюп жүрүшөт окшойт. Калган биздеги театрдагы дастанчылар буюрса эртең чыгышат. Маселен, сиздин Боз Салкын элдик ыр бий ансамбле дагы ушул Ысык көлдө тегелде гастролго чыккан учурлар болобу? Болот. Биз Кудай буйрса мынакей ушул кеч күз болобу, жаздын алды менен дагы ошол Ош, Жалал Абад, Баткен жергесине барып келсек деген жакшы изги тилектерибиз бар. Ал эми былтыр эмес, мурдагы жылдары биз 2021-жылдары чоң ушул Борборго филармонияга концертибизди бергенбиз. 40 жылдын алкагында. Андан кийин четки айылдарга, чоң иш-чараларга, маданий иш-чараларга Боз Салкын элдик ыр бий ансамблиси өтпөйт. Жакшы. Ырларга, оондурларга да өзгөчө көңүл бурам деп калдыңыз. Кимдин, кайсыл оюнчулардын чыгармаларына өзгөчө азыр маани берип жүрөсүз? Албетте устаттын ырларына көңүл бурам. Бирок эжемдин ырлары баягы өтө терең, өтө баягы оорук, мазмуну дагы оонун өзүнүн турушу дагы мындай башкача. Ошон үчүн азыркы учурда Бекбосун кызы Гүлназ деген ыр боюнча шакирти эжекебиз көп ырларын аткарып жүрөт. Эми анын деңгээлине жетпесек дагы эжемдин көңүл сыры деген бир жакшы соңку ырлардын бири бар. Ошону аткарып берип коеюн. Меңиз жакшы болот. Айтқым келет мен сага, сүрдөймүн деги канчага, сырымды угуп алган соң, сүрдөтүп кийин калчабам. Көз арткым келет мен сага, күкүктөй учат жан сага, үйдөрүмүзгүм келбей той, күтүүдөн сен да чарчаба. Карек талса да, ой
ой түйшікті қан теми сарсана, түн ұйқым тыныч bir оғдам, түбөлүк сүйім бар саға, бүтүдөн сен да чарчаба, ой түйшікті қан тем сарсана. Соңку сырлордун бири болсун, ошол Кыргызстандагы айымдардын арасынан ушул сезимдерди ойготкондой чыгармалардын бири экен да. Ошо айымдардын мындай көп нерселерге капаланып да калган учурлары бар, кубанычтары бар, көп түйшүктү ушу айымдар көтөрүп жатканы чындык. Ушул боюнча оюңузду да билгиз келип жатат. Туура. Мынакей азыр көбүнчө ушул айымдардын кыйналуусун болбосо жана зордук зомбулукка кабылуусун мен да кыздарга кечөөдө айтып атам. Ушул тема боюнча дагы бир жакшы элге айталы, ыр түрүндө бир жакшы ушундай көйгөйлөрдү айталы. Бул баягы башынан эле айтып коет го, аял заты экинчи орунда туруш керек деген. Бирок азыр баягы илгери ата бабалардын учурунда ошондой боло турган болсо, азыр замандын агымы менен, закымдын өтүшү менен башкача болот атпайбызбы? Бир нерсе болбосо баягы мырзаларыбыз да оюна кетпесин, ар кандай жана пикет, митингдер болсо ошо аялдарды алдыга салып алып, энелерди алдыга салып алып калган жүрүштөр болуп атат. Мен ошолорго аябай ичим ачышат. Бул маселелер боюнча да мен ушул эл аралап жүргөн кезде айтып келем дайыма. Аялдын орду башка деп. Ана биз деле ошол кыз акындардан дагы айтам, баягы азыр учурунда чыгып калгыла жакшы. Бул эки тизгинди бирдей алып жүрүш да кыйын. Тем более төкмөлгөн өр менен үй бүлөлүк ошо бир багытта мен да ортодон бир себепкер болуп, ортодон чыкпай калган себеби да ошол үй бүлөнү баягы кармап, үй бүлө менен бирге болуш үчүн баягы бала кичинекей дегенде бир убакта түйшүктү көтөрүп нерсе чыгармачылык анан үй. Негизи аял затын ушу темирден да артык жасатканбы, жасаганбы деп калам. Күчтүү айымдарыбыз күчтүү. Бекеринен кыз сайкал жаңы мырзалар чыкпаса керек. Бекеринен Курманжан Датка сыяктуу апаларыбыз ушундай. Ошолордун баягы да менин бир ырсабым да бар. Акындан, кыздардан чыкса бир киши, эркектен чыгат 100 киши. Менин дардап жатканым Майреженин үлгүсү. Ошол кыргыздын кыйын кыздары жаңыл мырза кыз сайкал ошолор болгон күзгүсү деп анысыгандай. Ошондой кыйын кыздардын аркасында жакшынакай кыздарыбыз бүгүнкү күндө саясатта болобу, өнөрдө болобу кыздарыбыз алдыда деп ойлойм буюрса. Рахмат сизге, ийгилик каалайбыз, көп шакирттерди тарбиялаңыз, чоң устат болуңуз. Айтканыңыз келсе рахмат, сиздерге да чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик болсун. Ооба. Урматтуу телекөрүүчүлөр, маегибизди жыйынтыктап, Жыпара айымдын сөзүн улай айтар элек, эгер бир уулду тарбияласаң, бир адамды тарбиялаган болот экенсиң, ал эми бир кызды тарбияласаң, бир үй бүлөнү тарбиялаган болот экенсиз. Ошол